Өлкөнү социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү багытында коомдук жана саясий ишмер Карганбек Самаков 27 долбоордон турган программа менен тааныштырды. Анын бири боюнча Кыргызстанда ири инвестиция тартып келе алган ишенимдүү мамлекеттик банк түптөлмөкчү. Ал банктын 100% акциясы мамлекетке гана таандык болуп, ири уставдык капиталга ээ болот. Банктын уставдык капиталына иштеп жаткан жана салына турган энергетика объектилери 30дан ашык минералдарды жана металлдарды камтыган кен байлыктары, Ош жана Бишкек аэропорттору, СКС долбоорунун алкагында салына турган завод, корпорациялар кирет. Айтор бардык тармакты камтыган ири долбоор ишке кирсе, кыска мөөнөттө өлкөнү өнүктүрүү жолу реалдуу экени айтылат. Жогорудагы гидроэлектр станциялардын курулушу жана ишке киргизилиши өлкөнүн электр энергиясына болгон таңсыктыкты чечип, электр энергиясына болгон тарифтерди төмөндөтүү шарттарды түзөт. Мунун артында өтө чоң эмгек турат. Эми Карганбек көп жылдан бери ушул проектти ойлоп, ишке ашам деп, аштырам деп аракеттенип атат. Ошо буюрса, ушул проект оңойчулук менен ишке ашпайт. Бирок эми бул кишинин аракети менен болот деген мен ишеним пайда болуп атат. Себеби мына болбой турган иштерди ишке ашырды. Манастын маданияттуу байлыгын ЮНЕСКО-га алып барып, каттатып, биздин эсебибизге өтүп кетти, Кытайга өткөндөн кийин дагы. Кудай кааласа, бул проект келечекте бизди гүлдөткөнгө, бизди жакшы турмушка жеткиргенге ушул көмөкчү болот.